Суу ар бир жер өзүнүн баягы географиялык абалына жараша чечимдерди кабыл алат экен да. Эң жакшычы. Мисалы, Иорданияда азыр биз жамгыр сезонунда турабыз да. Ошо декабрь, январь 2 ай жаан сезону болот да. Жаан мезгили. Ушул жаан мезгили болгондуктан, учуру болгондуктан, жаан бул жакта аябай катуу жайт. Баягы өтө ылдамдык мененчи. Башкаларга салыштырмалуу. Анан баягы жерлери баягы кара топурак болбогондуктан, бардыгы таш, кум болгондуктан суулар токтобойт дагы, агат да. Анан кайсыл жерге топтолот экендигин булар көрүп, билип, суу топтоло турган жерлерге баягы чоң дамбаларды куруп койгон да. Ошол жаан анан суу проблемасын чечет да. Мисалы, ар бир үйдүн үстүнө мындай чоң бочкаларды коюп койгон. Көрдүм бочкаларды. Ошо бочкаларга жумасына 2 жолу суу берип турат да. Ошол суу, ошол жамгырдан топтолгон суулар да. Ошону элине тазалап туруп эле берет. Анан кайра ошону пайдаланат.